чыныгы момунун сыпаты дейт. Аталар, авалар, инелер. Чыныгы момунун сыпаты дейт. Ваджахаду би амвалихим. Кайрылы. Алла жолда малыңар менен жихад кыласыңар дейт. Жихад дегенде жанагындай согушта түшмөйлү туугандар. Алла жолда ушу Алла разы боло турган нерсеге малыбызды каржылайт экенбиз. Кызматка даяр болот экенбиз. Ва анфусихим, андан кийин ушу жаныбыз менен, вактыбыз менен Алла жолга дайым болушубуз керек. Ушундай инсандарды Алла Таала айтат, чынчыл, садык болгон инсандар ушулар дейт. Чыныгы момундар ушулар дейт. Алла Таала Кур'анда башка бир айтат: "Ва куну мa'as-садиqin". Чынчыл, садык болгон инсандар менен бирге болгула дейт. Ошондой инсан менен бирге болсоң, сен адашпайсың дейт. Эртең күнөөң бар болса да, ошондой адамдар сени бейишке алып чыкканга, шапаат кылганга кудурети жетет дейт туугандар. Ошондой инсандар менен достошолу. Ошондой инсандар менен мамиле кылалы. Ал инсандардын сыпатыны Алла Таала биринчи айтат: Аллага иман келтирүү, андан кийин аны сүйүүчү элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга иман келтирүү, андан кийин ошол иманды эч качан шек күмөн санабастан малы, жаны менен Алла жолда кызмат кылган инсандар чыныгы, чынчыл, имандуу, момун инсандар ушулар дейт.